Москвада Кузьминка метро станциясынын жанында мигранттардын арасында массалык мушташ чыкты. Бул тууралуу Лента.ру жазып чыкты. Маалыматка караганда мушташ жергиликтүү театрдын алдындагы аянтта болгон. Алар унааларды талкалап, өтө эле агрессивдүү болушту деп жазат басылма. Алдын ала айтылган маалыматтарга караганда мушташтын катышуучулары Кыргызстан менен Тажикстандан барган мигранттар. Бир нече адам оор жаракат алып, аларды тез жардам унаасы менен окуя болгон жерден алып кетүүгө аргасыз болушкан. Полиция окуянын бир катар катышуучуларын кармап, алар полиция бөлүмүнө жеткирилген. Айрым ЖМКлар жазган маалыматтарга караганда, аянтка болжол менен 180-200 адам чогулган. Полиция тарабынан 94 адам кармалган. Алардын ичинен 2 ооруканага жеткирилген. Бул маалыматты тактоо үчүн Сереп медиа маалымат агенттиги Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги менен байланышты. Маалыматка караганда, учурда Ички иштер министрлиги иш алып барып, маалыматты тактап жатышат. Жалал Абад облусунун Аксы районундагы айылдарда сел жүрүп, үйлөрдү жана тургундарды агызып кеткен. Бүгүн 13-июлга карата Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан жалпы 8 адамды сел агызып кеткенин, анын ичинен 6 адам табылганын билдиришти. Таштак айылында 2016 жылы туулган бала, Жолборсу айылында 2018 жылы туулган наристе кыз дайынсыз болууда. Бүгүн 13 июлда издөө иштерин жүргүзүү үчүн 26 куткаруучу, 7 милиция кызматкери, жергиликтүү тургундардан 40 адам тартылды дешти мекемеден. Эске салсак, кечээ 12 июлда Аксы районунун Жаңы жол, Ак жол айыл аймактарында сел жүрүп, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин берген маалыматы боюнча 7 адам каза болуп, алардын 6-оосунун сөөгү табылгандыгын билдирген.